Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялар агенттиги 3 облуста жалпы 189 жайыт комитети бар. Бүгүн алардын баары жаңы техникалуу болду. Жаңы техникалар эл аралык айыл чарбаны өнүктүрүү фонду тарабынан гранттын негизинде кайтарымсыз берилди. Жалпысынан 6 миллион долларга 200 техника берүү пландалган. Учурда 30 техника келди. Калган техникалар 1 айдын ичинде тапшырылат. Негизги максат берилген акча каражаты максаттуу пайдалануу. Бул ушу малдарды өстүрүүдөгү алыскы жайыттарга жолдорду түзөөдө же болбосо ошол малдарды өстүрүүдөгү тоют камдоого багытталган иш-чаралардын баарына жумшалсын деген максатта жана дыйкандар ушу малды жакшы өстүрүп сапаттуу бир пайда тапса деген ой менен берилип аткан техникалар. Келген техникалардын түрү көп, маселен жөнөкөй трактордон тарта кубаттуу техникалар, ошондой эле жол түздөөчү грейдерлерге чейин бар. Мындан тышкары баасы да ар кандай. Эң арзаны 1 миллион 800 миң сом болсо, кымбаты 5,5 миллион сомду түзөт. Келген техникалардын 75%-ын арыз төлөйт. Ал эми калган 25%-ын жайыт комитеттери жана жайыт пайдалануучулары берет. Келген техникалардын ачкычы дыйкандарга салтанаттуу түрдө тапшырылды. МТ-82. Айыл чарба министри Нурбек Мурашев дыйкандардын ишин жеңил кылган техника деп эсептейт. Министр акыркы жылдары айыл чарбасына көбүрөөк көңүл бурула баштагандыгын белгиледи. 3 жылга лизинг аркылуу техникаларды дыйкандарга жеткирүү программасы да ишке кирген. Ага ылайык жылына 300-400гө жакын техникалар дыйкандарга берилип жатат. Өткөн жылдары дыйкандар техниканын акчасынын 30%-ын төлөсө, жаңы өкмөттүн токтому менен 10 жылдык лизинг менен үстөк пайызы 7-9%га чейин берилүүдө. Алгачкы төлөмү 10%га түшүрүлгөн. Бул эми жалпы сумманы 20 миллионду болгону 8,5 миллионну освоение болду. Дагы бизде буюрса запаста 12 миллион доллардын тегерегинде кредит линияга бериле турган, ушу техникага бериле турган Айыл банк аркылуу акча турат. Дыйкандарыбыз керек болсо биздин министрликте механизация департаменти бар. Ошол аркылуу консультацияларды алып туруп бүгүнкү күндө каалаган бүгүнкү күндөгү өзүнө керектүү дыйкан фермерлер техникаларын алса болот. Жалал Абад облусунун Чаткал районуна союз таркагандан кийин бир да жаңы техника барган эмес. Быйылкы жылдын эсебинен бүгүн 4-чү техника келди. Райондо иш аракеттерге айрыкча мал чарба району болгондон кийин тоют өсүмдүктөрүн жана ошолорго берилүүчү данец өсүмдүктөрүн өстүрүүгө көңүл буруп атабыз. Ал ошону менен бирге мынагу узактагы жайыттарды экономдуу, үнөмдүү пайдалануу боюнча жайыттарга жолдорду жана көпүрөлөрдү салып, узактагы жайыттарды пайдаланууну көздөп атабыз. Айыл чарба министринин айтымында дыйкандар үчүн дагы жеңилдиктер каралат. Алар каржы министри менен келишип дыйкандар үчүн жаңы техникаларды арзан баада берүүнү пландашууда. Фероза Ашимбаева, Талгат Акылбек уулу, жаңылыктар.